Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 17-си. Сырдуу жолдор. Кайгынын же азап-кайгынын ар бир мезгилинде Кудайдын колу оор же адилетсиз болуп көрүнгөндө, жашоо үчүн жаңы сабактар алынган, кайраттуулуктун жаңы ресурстары ачылып, акырында Кудай өзүнүн кереметтерин табышмактуу түрдө жасайт деген ишеним пайда болот. Атүгүл жумушумдан, үй-бүлөмдөн жана ден соолугумдан ажыраганымда да мени жашоо образымда кайра карап чыгуу керек экенин ынандырган жок. Ичимдик жана баңгизатты колдонуу мени өлтүрүп жатты, бирок мен айыгып бараткан адамды же ага мүчөсүн эч качан көргөн эмесмин. Тагдырымда жалгыз өлөм деп ойлочумун, мен ошого татыктуумун деп. Мен буга чейин таптакыр үмүтсүз болчумун. Анан балабыз ооруп калды. Ал сейрек кездешүүчү оору менен жабыркап, абалы оор болчу. Дарыгерлердин аракетинен майнап чыккан жок. Сезимди басаңдатуу 2 эсе аракет кылдым, бирок алкоголдук ичимдиктер мындан ары жардам берген жок. Мен Кудайдын көзүнө гана карап, андан жардам сурап, жалбырап калдым. Менин аа менен таанышуум бир нече күндөн кийин таң калыштуу жагдайлардан улам болду. Ошондон бери мен соо бойдон калдым. Балам аман калып, айыгып жатат. Бул жагдай мени алсыздыгымды, жашоомду башкара албастыгымды ынандырды. Азыр уулум экөөбүз Кудайга кейгилишкени үчүн ыраазычылдык билдиребиз.